эл арасында айтып атат, 2 ай 2 этап менен машыкканда деле Кыргызстан машыкпаса деле Түрк жергесине барганда алгачкы биринчиликти бербейт деп. Биз эмнеге даяр болушубуз керек? Ушундай ойлордон биз алысыраак болушубуз керек. Дайыма карама каршылаш, соперникти деп коюлчу соперникти сыйлаш керек да. Оңой окат жок. Командалардын бардыгы күчтүү. Ошон үчүн биз да мыкты даярдык көрүшүбүз керек. Мыкты даярдык көрбөсөк, баары утат деген сөздөн алыс болушубуз керек. Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Командалардын каршылаш командалардан эмнелерди күтсөк болот? Кандай учурлар болот? Сиз бир канча эл аралык оюндарды уюштуруучу, катышуучу, жетектөөчү катары каныгып бүткөнсүз да, тажрыйбаңыз мол. Казак туугандарды өзүңөр билесиңер, курама командасы аябай күчтүү. Көк пар эрежеси менен да, көк бөрү эрежеси менен да оңой эле утуп болсо дегенден алыс болуш керек. Казак туугандар көк бөрүнү дагы ойноп жүргөн, бизге окшоп эле көп жыл Кыргызстан курама командасы утуп да жүргөн, утулуп да жүргөн. Биздин каршылаш командалар оңой ойлошубуз керек. Жакшы, мыкты даярдык көрүшүбүз керек дагы. Жакшы оюнду көрсөтүп, Кыргыз элин сүйүнтүп, чемпиондукту багындырышыбыз керек. Мындай эл аралык оюндарда беттеш биздин оюнчулар үчүн, күйөрмандар үчүн эмне керек? Бул эл аралык деңгээлдеги оюндар биздин балдардын оюн деңгээлин көтөрөт. Эң биринчиден. Биздин көк бөрү оюнубузду дүйнө жүзүндө жайылтууга жакшы өбөлгө түзүп берет да. Биз ушундай эл аралык турнирлерге көп катышышыбыз керек. Биздин балдардын дагы тажрыйбасы чоң, бардыгы ушундай чоң турнирлерге катышып жүргөн жигиттер. Кудай буйрса жакшы результат менен келебиз деген үмүттөбүз. Азыр жигиттердин баары, ал тургай алдында аттардын баары октолуп, баягы оюнга даярдыктары күчтөлүп жаткан учурда, анан күйөрмандар сурап атат, кандай критерийлердин негизинде? Анткени биздин ар бир командада мыкты жигиттер бар эмеспи? Алды 2002 жылкы биздин улакчыларыбыз бар, кандай критерийлер негизинде жана кандай комиссиянын чечими менен командалар түзүлдү? Биз федерациядан комиссия түзүлдү дагы, 4 жогорку лигада командада мыкты оюн көрсөтүп жүргөн балдардан тандалды, чынын айтканда. Арасында жашта балдарыбыз бар, опыту чоң, тажрыйбалуу, жашы улуурактагы оюнчуларыбыз бар да. 4 жогорку лигада өзүңөр билгендей Кыргызстанда тандалма балдар, аттар дагы тандалма. Өзүңөр көргөндөй даярдыктары да жакшы. Биз ошо ишенип, жакшы оюн көрсөтүп жүргөн, формада турган балдарды тандап алдык десек болот да. Алдыдагы быйылкы мына жаңы жылдын жаңыраарына аз гана убакыт калды. Сиздердин биз угушубузча Жалал Абадда оюн бар деп атасыздар. Казак жергеси дагы кайрадан бизди беттешке чакырып жатты. Кандай пландарыңыздар бар? Биздин пландарга кыскача токтолуп кетсек, 18 сентябрда Алматада 40 жаштан өйдө, анан 45 жаштан өйдө 2 команданы казак туугандар бизди күтүп атышат. Достук беттешинен өткөзүп келебиз. Келип эле сентябрдын аягында ошо көчмөндөр оюнуна барып келебиз. Көчмөндөрдөн келип эле ошо октябрдын 20-ларында Кудай буйрса Жалал Абад областында Кыргызстандын чемпионаты өтөт, биринчилиги өтөт жана ошондой эле Молла Муса Командиевдин элесине арналган турнир өтөт. Андан кийин ноябрь айында Кудай буйрса курама команда менен Америка Кошмо Штатына барып оюн көрсөтүп келебиз. Жаңы жылга чейин Кудай буйрса ошо 4-5 турнирди өткөзөбүз деп пландап турабыз. Эс алмай жок. Беке, что там? Yaxshi. Көкбөр федерациясынын вице-президенти. Кандай болуп тренировкалар? Мыкты. Lan tur жатпай. Тур. Бүгүн Уланбекке чарчадым деп айтып болот, Тренировка кандай болуп атат? Эмко? Коштубек.